Саламатсызбы агай? Азыркы учурда биз ушул күбө болуп ушул Чолпон Ата шаарында ат майданда өтүп аткан Нооруз 2026 комплекстүү мелдеште көк бөрүнүн оюну болуп жатат. Бул оюнда сиздер ошол Арашан командасы түптөлгөнүңүздөргө аз болсо дагы мына ушундай ийгиликтерге жетип жатасыздар. Бул ийгиликтин сыры барбы же даярдыктар эң мыкты деңгээлде болдубу? Ушул тууралуу айта кетсеңиз. Эми даярдык боюнча айтсак, биз кичине өзүбүз кечигип калдык. Чыгабыз, чыкпайбыз болуп анан ушу кечирээк даярданып калдык. Чукул арада эле ошо балдарды сүйлөшүп, анан ошо аттарыбызда кичине жетише албай калдык. Оюн көргөн аттар азыраак болуп калды. Заштан аттары, чабылдын аттары ортодон кичине аксап калдык. Ортонун аттарынан. Анан эми буйруса 9-майга Алла насип кылса жакшы даярдык менен келебиз деген үмүттөбүз. Аттарды оңдойбуз. Балдарды эртерээк чогултуп буйруса аракет кылабыз эми. Анан ушу Арашандын биримдик командасы негизи өзүбүз Арашанга кармайбыз. Анан ушу Арашан жааматыбыз бар. Узкий круг. Ошол өзүбүз кичине көкбөрү чапчы элек Арашан жааматыбыз. Анан ошол жерден эле ортодо сүйлөшүп Нооруз турнирине команда чыгарбайлыбы деген ой максаттар болуп, ошолор ишке ашып, анан чукул арада эле чыгып кеттик да. Эми буйруса келечекте 9-майга да жакшылап даярданабыз деген үмүттөбүз. Аттарды аракет кылабыз, балдарды эртерээк чогултуп буйруса иншалла. Ошо сиз айта кеттиңиз, ошо Арашан командасында түптөгөн негиздеген инсан катары айта кетсеңиз, ушул көкбөрү команданы түптөп атканда сизге кандай бир эмнеден берди? Ушул көкбөрүнү билебиз, ар бир кыргыздын канында бар оюн. Муну ар бир жергиликтүү жерлерде дагы бир мисалы 2004-2005 деген сыяктуу жылдарда да бөлүп ойношот. Анан сизде ушул команда топтоодо эмне мотивация берди сизге? Негизи мен өзүм мындан 24-жылы Сарыгамыш командасын жетектеп чыкканбыз 2-лигага. Анан ал команда 2 Нооруз турниринен анан 9-майга чыгып, андан кийин чыга албай калдык. Андан былтыр ошо Аксу командасын, ошо Московский районунда Аксу командасы бар. Ошол командага сунуш түшүп жетекчилик кылып бер деп. Анан Нооруз турнирине баштаганбыз. Кырсык болуп кетип, оюн токтоп калгандан кийин ортодо даярдык болбой, анан кийин кайра президенттин кубогуна 30 күнүнө жеңиш майрамына, эгемендүүлүккө кайра оюн чукул башталып калганда чыкканбыз Аксу командасын. Аксу командасы жетектеп чыккан. Анан быйыл өзүбүздө ошо идея болду. Ортобузда жааматыбыз да бар. Жигиттерибиз Чыңгыз, Равил, атап кетсем көп, 20дай өзүбүздүн жаамат бар. Жааматка да ыраазычылык билдиребиз. Колдоп, коштоп, колунан келген жардамдарын беришти, аттарын беришти. Анан акчалай каражат бөлүп беришти, жардам кылышып. Жана бизге жакшы сөздөрүн сүйлөп, жигиттер ушундай чыгалы деп ошолор жаамат жардам бергендиктен ушул чукул арада чыгып келип калдык да. Иншалла эми 9-майга да жакшы даярданабыз деген үмүттөбүз. Мынакей дал ушул 20-март күнү 3-орунду ээлеп отурасыздар. Мындай түптөлгөнүңүздөргө аз убакыт болсо дагы эң мыкты жетишкенди көрсөтө алдыңыздар да. Анан эртең 21-март толук финал болот. Ошого көкбөрү сүйүүчүлөрдү, көкбөрүнүн күйөрмандарына чакырык катары чакырып кетпейсизби? Эми көкбөрү күйөрмандарына не дейбиз? Бүгүн мына ушул улуу күндө турабыз иншалла. Айт байрам, орозонун бүтүшү, көкбөрүчүлөргө айтабыз, көкбөрү күйөрмандарына айтабыз иншалла көкбөрүнүн Кыргызстанда ошо өнүгүшүнө, бүткүл дүйнө жүзүнө өнүгүшүнө салым кошолу. Көкбөрү күйөрмандарына да айтсак, мындай жакшы чакырыктар менен колдоп, коштоп турсак да, жанагындай туура эмес чакырыктарга барбастан сабырдуулук менен көкбөрүнүн өнүгүшүн биз өзүбүз салым кошпосок, эч ким бөлөк мамлекеттен салым кошпойт да. Кыргыздын эң мындайча айтканда даңазалаган, мындай турган сүйүктүү ата бабабыз чагып келген оюн десек болот. Биз көкбөрү менен дүйнө жүзүндө таанылсак болот да. Бирок ошо көкбөрүнү буйруса жакшы ошо алдыга жетелеш үчүн көп салым кошкен. Көкбөрүдө чынын айтсак эч кандай эме деле жок.
байге деле анчалык кызыктыра турган байге деле жок. Адамдын өзүнүн жүрөгүндө бар үчүн, көкбөрүнү сүйгөн үчүн гана көкбөрүгө адамдар салым кошуп, канчалаган байкелер, инилер салым кошкон үчүн көкбөрү келатат да. Болбосо чынын айтканда мына мамлекет тарабынан деле чоң байге коюлбайт да көкбөрүгөчү. Ошо мамлекет деле ушул көкбөрүнү бир жакшылап карап, байгелерин кызыктыруучу байгелерди чоңойтуп берсе, бир салым кошсо, жакшы ипподром куруп беришсе чүйгө деле иншалла жакшы болмок. Анан ошо жерде көкбөрүнүн жүрөгүндө бар, көкбөрүнү сүйгөн адамдар гана ошо жетелеп келатат десек болот да. Буюрса мен өзүм айта кетсем, жүрөгүмдө ушу көкбөрү деп кичинекейимден бери мындай чоң оюндарга чаппасак дагы кызыгуубуз бар. Айыл арасында өзүнчө шернелерибизде кичинеден чаап турабыз. Анан эми ушу көкбөрү деген жүрөгүбүздө да, ошон үчүн командаларды алга сүйрөп, команда чыгаралы, көкбөрүнүн өнүгүүсүнө салым кошолу деп ушу жигиттерди топтоп аракет кылып атабыз да. Аны кыргыз элине ушу айтабыз иншалла. Көкбөрүнү өнүктүрөлү, баарыбыз салым кошубуз керек да көкбөрүбүз өнүгүшүнө.